Саламатсыздарбы, урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр. Сиздер менен Аладдин Исламидинов. Сиздерден суроо келип түшкөн экен. Качан орус тилинде это болуп колдонулат? Это деген это жазылышы это, айтылышы это. Анан качан этат, качан это, качан это, качан эти болот деген суроолор келген экен. Ушул орус тилинин практикалык курсу аттуу китептен мен сиздерге көрсөтүп берүүнү чечтим. Бул китептин 27 бетинде бар. 27 бетинде эгерде сөз эки эмеден тура турган болсо, сүйлөм дегеним, сүйлөм эки сөздөн тура турган болсо, анда кайсыл род келбесин бир эле это деген сөз колдонулат. Эгерде кыргыз тилин окугандар болсо, кыргыз тилинде жана баяндооч дейт. Жалаң эле сүйлөм жана баяндооштон турган болсо, жөнөкөй сүйлөм болгон болсо, простое предложение деп коет орусча. Жөнөкөй сүйлөм болгон болсо, жалаң мунун грамматикалык терминдердин бардыгы сиздерге кереги жок. Бирок мындайча айтканда, эгерде жөнөкөй тил менен айтканда, эгерде сөз тагыраагы сүйлөм эки сөздөн тура турган болсо, анда это деген сөз колдонулат. Мисал үчүн, это карандаш. Карандаш деген сөз бул мужской род болот. Мужской род болот. Эми это деген сөз кетти. Это сумка дедик. Сумка женского рода. Женский род. Буга это эле деп кетип атат. Эми яблоко деген среднего рода, средний род. Это деген сөз келип турат. Сумки деген это множественное число. Демек бул көптүк сан. Бардыгына это деген сөз кетет. Эгерде сүйлөм эки сөздөн турса. Мисал үчүн, мында астында жазылган турат, караңыздар. Бул дарыгер. Сиздер муну орус тилине которушуңуздар керек болот. Бул дарыгер дей турган болсок, демек дарыгер, доктор, доктор или врач. Доктор. Демек буга биз это деген эле сөздү коебуз. Бул мужской род болду. Эми женский роддо болсо, женский род. Автоунаа, значит, машина, да? Машина. Аягы а менен аякталат, демек женский род. Это машина деп айтабыз. Это болуп жазылат. Чекит коебуз да. Эгерде сүйлөм эки сөздөн турган болсо. Ал эми көптүгүндө болсо, кечиресиздер, средний роддо болсо, это терезе десе, демек окно. Это окно. Бул балдар. Эми бул балдар деген көптүк сан болот да. Демек мальчики, да? Мальчики или дети. Мальчики. Демек көптүк сан, буга деле это деген сөз коюлат.